Кутман кеч, урматтуу, мен сүйүктүү угармандарым, катталуучулар, кандайсыздар? Бир аз сүйлөшүп туралы, группабыз чогулго чакты. Ким кайсыл аймактан кошулуп жатат жана биринчи жолу көргөндөр 1 деп жазыңыздар, 2 жолу 2 деп, 3 жолдон ашык көргөндөр 3 деп жазып койсоңуздар болот. Бүгүнкү эфир сатуу менеджерлигине арналат. Деги эле сатуу эмне жана азыркы учурда биз бардыгыбыз эле кандайдыр бир бизнестерди баштап жатабыз. Бирок сатуубуз негедир жүрүшпөй жатат. Көпчүлүгүбүздө ошол нерсе бар. Ал эми сатуу жок, биз бизнесте бизнес кура албайбыз да. Эгерде биздин сатуубуз аябай жакшы болсо, биз акча жакшы табабыз. Ошол эле учурда өзүбүздүн ишкерлигибизди баштайбызбы, курсубузду баштайбызбы, деги эмне жумуш кылсак да ошол жакта биз жакшы ийгилик жарата алабыз. Бардыгыңыздар кирип чогулуңа бериңиздер, анан эфирибизди баштай берели. Ага чейин таанышалы, ким кайсыл жактан кошулуп жатат. Бул жерде аты ар түрдүү тамгалар менен жазылып калгандар. Аттарыңыздарды жазып койсоңуздар дагы болот. Кайсыл аймактан кошулуп жатасыздар? Жазып коюңуздар. Деги эле азыркы рынокко сиздер чыгууга даярсыздарбы? Ошол суроону да берейинчи. Сиздер эмнени изденип жүрөсүздөр? Жашоодо азыр биз рынок өзгөрүп атканда суроо талап эмнеге болуп жатат, ошону анализдейбиз. Ошол анализдегенден кийин бизде чыгат. Ишкерлик баштайбызбы, бизнес баштайбызбы, деги эле эмне жумуш кыла турган болсок дагы сөзсүз биз сатууга чыгышыбыз керек. Анткени дүйнө жүзүндөгү миллиардерлер, миллионерлер, ушулардын бардыгы бул сатууну мыкты өздөштүргөн адамдар. Кош келиңиздер, жаңы кошулуп жаткан абоненттер. Кош келипсиздер, дагы бир жолу кошулуп жаткандар, жаңыдан кошулуп жаткандар 1 деп жазып коюңуздар. Эгерде мурда тааныгандар болсо 2-3 деп жазып койсоңуздар болот. Биз 5 мүнөт күтөлү, 4 мүнөт убакыт калды, 21:10 баштайбыз. Эфир 30 мүнөттүк болот, андан ашык болбойт. Толук маалыматтарды, өтө толук маалымат сиздердин мээңиздерге сиңбейт. Мен кыска жана эң керектүүлөрүн гана сиздерге айтамын. Ошол маалыматтарды өзүңүздөрдүн кулагыңыздарга күмүш сырга кылып сактап аласыздар. 1 дейт, жаңы кошулуп аткандар бар экен бизде. Анда мен өзүм жөнүндө тааныштырып өтөйүн. Аты жөнүм Жазгүл Тойчубекова. Азыркы учурда өзүм сатуу тармагында 4 жылдан бери опытым бар. Өзүм тренинг борборлордо сатуучу болуп иштегем. Мен бир нече устаттарым дагы бар, жеке устаттарым бар, онлайнда устаттарым бар. Деги эле сатуучу ким бул? Сатуучу бул компания менен баягы кардардын ортосундагы байланыш түзүп берүүчү адис болуп эсептелинет да. Эгерде сиз сатуу тармагына өтөм десеңиз, сиз компаниянын как бир бөлүгү катары эсептелинесиздер. Эгерде сиздер мыкты өздөштүрсөңүздөр сатууну, анда сиздерде буюрса келечекте бизнесмен айымдар, бизнесмен мырзалар чыгышы мүмкүн. Эгерде сиздер азыр эле чыга калып эле бизнес куруп кетип же ишкерлик баштап кетип мен сатууга чыгып кетем десеңиздер адашасыздар. Эгерде туура багыт, туура бизнес кылам десеңиздер, эң биринчи түпкү фундаменти бул бизнестин жүрөгү болгон сатуу тарабын өздөштүрүшүңүздөр керек. Эмнени сатасыз, кимге сатасыз, кантип сатасыз, деги эле бизнесте эмнеге биз басым жасайбыз, ошол нерсени биз анализдеп чыгышыбыз керек. Бизнесте негизги нерсе бул, билесиздер, бизнесте сатуудан түшкөн кирешенин негизинде бизнес куралат. Бизнесте акча табуу, жөндөмдөрдү арттыруу, ал барып эле биздин билимдерибизге такалып келет да. Эгерде туура бизнес баштайбыз десек, туура билимдерди алып үйрөнсөк болот.
азыркы учурда биз кандайдыр бир курстарды сатууну азыркы учурда үйрөтүп жатабыз айымдарга. Ал эми экинчиси тренингтерди сатууну үйрөтүп жатабыз. Эгерде ким сатуу тармагына кызыгып жаткан болсо, биздин группага кайрылсаңыздар болот, менеджер кыздарга кайрылсаңыздар болот, алар дагы сиздерге толук кандуу маалымат беришет. Бардыгыңыздар эле кирип жатасыздар, баштай береличи, 1 мүнөт калды. 1 мүнөт күтө турайлы. Негизи эле сатуучу бул компаниянын киреше булагын көтөрүп берүүчү адистер. Себеби сатуусу жок бир дагы компания ийгиликтүү боло албайт. Бир дагы компания бизнесин түптөп кете албайт. Ошон үчүн сатууну мыкты билсеңиздер, сатуу бул сиздердин курс сатып жатасыздарбы же компанияда менеджерсиздерби, сиз фундаменти болуп эсептелесиздер. Ал жерде сиздин фундаментиңиз жакшы коюлган болсо, сиз урагыз боло турган болсо, сиздин үстү салына турган үйүңүз, чатырыңыз деги эле бизнесиңиз эч убакта урабайт. Биз ошон үчүн сатууга көбүрөөк басым жасайбыз. Азыркы учурда сатуу менеджерлер, булар кимдер? Булар сатуу менеджерлер, айтып жатам, тренер менен кардардын ортосунда, же болбосо компания менен кардардын ортосундагы мамилени түзмө-түз байланыштырып берет. Ссылкалар таратылып жатат дейт, бир аз күтөлүү дейт. Анда таанышып өтөлү. Ким кайсыл жактан кошулуп жатат? Жана кайсыл кесиптин ээси. Ошону жазып коюңуздарчы. Сиздердин, мен азыр аудиторияны билейин, сиздерге эмне керек, ошол жөнүндө маалымат берейин. Кайсыл кесиптин ээси болуп эмгектенип жатасыздар азыркы учурда? Жаза кетеңиздер, активдүү болуңуздар. Азыркы учурда эмне менен алектенесиздер? Мугалимин дейт Насип эже. Дагы ким эмне менен алектенет? Өзүңүздөрдүн кесибиңиздер жөнүндө айтып өтүңүздөр. Инвестиция боюнча дейт, салам дейт. Жазыңыздар, ким азыркы учурда эмне менен алектенет? Мен онлайн сатуучумун дейт. Базар коргон ашпозчумун дейт. Бекерчи жок, катын эле мен отура береймин дейт. Үй кожойкеси бар экен дейт. Тигүүчүмүн дейт. Жазыңыздар, активдүү жазганга аракет кылыңыздар. Ким эмне менен азыркы учурда алектенип жатат? Убактыбыз өтүп баратат. Эгерде ким кечигип кирген болсо, эфирди сактап коем. 24 саатка кирип көрүп алсаңыздар болот. Караңыздар, негизи эле биз онлайн тармакка эмнеге келип жатабыз? Азыркы учурда бардыгыбыз эле бир киреше булагыбызды көбөйткүбүз келип жатат да. Бирок ошол эле учурда биз мамлекеттик жумушта иштейбиз, же болбосо тигүүчүбүз, мугалимбиз, бухгалтербиз, пенсияда отурабыз, үйдө олтурабыз. Кандайдыр бир чакан бизнесибиз бар, мисалы ишкерлик, төшөк тигебизби, же болбосо салон ачып алганбызбы, швейный цех ачып алганбызбы, деги эмне жумуш кылсак дагы сатуу тармагын аябай мыкты деңгээлде өздөштүрүшүбүз керек, окушубуз керек, ал жөнүндө билимдерди алыш керек. Эң негизгиси сатууда билим алып эле окуп коюу эмес, ал жерде негизги багыт, биринчи эле нерсе бул жерде практика. Сиз бир курсту алып чыгыңыз дагы, ошону сатып практика кылып көрүңүздөр. Практиканын негизинде сизде тажрыйба топтолот, ошол тажрыйбанын негизинде сиз сатууга чыга аласыз. Сатуу десе сиздер оңой эле нерсени ойлобоңуздар. Сатууда аябай кыйынчылыктар көп кездешет. Ошол эле учурда бирок аябай кызыктуу жумуш. Экинчиден, ал жерде адамдар менен мамиле курасың, ал жерде өсөсүң, күчтүү айымдар менен сүйлөшөсүң, балким
жашоосунда кыйналып жаткан айымдарга бир кандайдыр бир мотивация бересиң. Деги эле сатуучунун жумушу адамдардын муктаждыгын аныктап, ошонун муктаждыгын чечип берүүнү үйрөнүү. Бизде көпчүлүгүбүз эле сатуу десе эле бир кечке эле бир сетевой тармактын бир товарларын эле кечке элди тажатып сата беришет, же бир курстарды эле кечке тажатып сата беришет да. Жок, негизи айымдардынбы, мырзалардынбы негизи эле биз ошол адам эмнеге муктаж экенин аныктап чыга турган болсок, анын муктаждыгын чечип берүүгө жолдорун көрсөтүп берүүнү үйрөнүшүбүз керек. Сатуучу бул ошол сатуучунун мыкты тарабы ошол. Эгер сиздер ошондой жөндөмдөрдү арттырган болсоңуз, өзүңүздөрдүн жашооңуздарда кандайдыр практикалык тажрыйбаларды топтогон болсоңуздар, бизнеске болгон көз карашыңыздарды кеңейтип, баягы ааламга жайыла тургандай бизнестерди түптөп чыга турган болсоңуздар, сиздерде сонун баягы ишкерлик, бизнес жакшы жүрүшөт да. Биз коомчулукка биз кичинекей адамбыз, кичинекей ойлонобуз да. Миллионерлер эмне үчүн чоң ойлонушат? Алар бул кичинекей айылды ойлонушпайт, алар чоң масштабтуу ааламга ойлонушат да. Биздин товарлар кайсыл жактарга сатылат, ошону анализдеп көрүшөт. Анан бизнесте бир нерсе бар. Бир продукция менен бир бизнес аябай өркүндөп өсүп кетет, бирок бир продукцияны мен кечке сата берген болбойт да. Бир продукциянын жанында бир нече продукция боло турган болсо, сенин бизнесиңде кирешең өтө көп, күчтүү болот экен да. Эгерде сиздерде азыркы учурда бир продукцияңыздар бар болсо, мисалы мугалимдер өздөрү билим беришет, ошо билимиңиздин негизинде сиз курс ачып алган болсоңуз, ошо курсуңуздун негизинде дагы эмнелерди иштеп чыксаңыздар болот. Бир нече варианттарын түзүп алыңыздар. Бул ишкерликке жатат. Эми ошол эле өзүңүздүн курсуңузду өзүңүз кантип сатасыз, эмне кылып сатасыз, каяка сатасыз, кимдерге сатасыз, ошол өтө маанилүү да. Эгерде сиз жашооңузда жөн эле угуучу катары эле кечке эле ушул жашоодо мотивация алып жүрө берсеңиздер, кечке эле бир адамдардын сабагына кирип алып эле эч нерсе жасабастан эле олтуруп эле турган болсоңуздар, сиздерде жылыш болбойт. Менин практикамда негизги мен 4 жыл билим алдым, 4 жыл угуучу болдум. Мен акыркы жылдары мына 1 жылга жакындап калды, 8 августтарда баштаганмын. Мен только практика онлайнда дагы, офлайнда дагы сатууга чыкканмын. Токтобой сатууга чыккан. Буга чейин мен жөн эле телефонда ар ким менен сүйлөшүп эле сунушташы мүмкүн болчу, 3 жыл тренинг борбордо иштеген. Бирок именно өзүмдүкүн создавать этип, мен август айында өзүм түзүп, өзүм уюштуруп, ошол жактардагы иш процессти мен ошо басып өттүм да. 1 жылдын ичинде басып өттүм. Сиздерге дагы ошондой убакыт керек болот да. Сиздер дагы ошондой кылып 1 жылбы, мен азыркы учурда мен 3 жылда, 4 жылда барып буюрса, бизде чоң команда өсүп чыгат сатуу менеджерлигин. Онлайнда ушундай мыктынын мыктысы аныкталган, ушундай күчтүү команда түптөлүп чыгат. Бул команданын арасында балким сиз да болуп калышыңыз мүмкүн. Биз эмнеге багыт алып атабыз? Ар бир айымдын өзүнүн сатууну үйрөнүп, сатуу менеджерлигин аркалап, ошонун негизинде акча табууну үйрөтүп, киреше булагын көтөрүп, ошонун негизинде кайра өзү системаны үйрөнүп, окуп, билип алгандан кийин кайра өзүнүн ишкерлигин рынокко алып чыгууга жол көрсөтөбүз. Эгерде сиз ошого даяр, мен сатам, өзүмдүн продукциямды сатам деп даяр болсоңуз, анда сиздиги сатканга жардам беребиз. Биз азыркы учурда көпчүлүгүбүз эле баягы ушунчалык мотивациялык билимдерди алып аябай билимибиз ашып ташып атат. Кээ бириники ашыгы менен болуп кеткен. Кээ бири дагы деле изденип жүрөт, өзүнүкүн таппай жүрөт. Миссиям эмне дейт? Мен жолумду таппай атам, мен кыйналып атам, мен стресске түштүм, мен баланча болдум, түкүнчө болдум дешет. Эмне үчүн ушул нерсе кайталанып атат? Кайра эле сиздерде кайталана берет. Себеби сиз өзүңүздүн жашооңуздагы кыйынчылыкты бир гана сиз билесиз. Сизден башка бир дагы адам жан билбейт. Эмнеден кыйналып жатасыз? Түпкү тамырын анализдеп чыгып, ошол түпкү тамырды жулуп ыргытканга аракет кылыңыздар. Негативдүү ой жүгүртүүлөр болсо, бирөөлөргө капачылык, наразычылыктар болсо, коркунуч абалдарыңыздар болсо, мисалы өзүңүзгө болгон ишеним төмөн болсо, ушунун баардык тамыры сиздин жүрөгүңүзгө сайылган. Ушул жүрөктөгү нерсени ар бирин тазалап алып чыгышыңыздар керек. Жанагы врач
врачтар жанагы аябай жаман жараны же болбосо бир кандайдыр аябай оор акыбалда түшүп калганда дарылап чыгат го, өзүңдүн ошол врачтарга ишенип жаныбызды тапшырып атпайлыбы. Эми биз ошондой эле өзүбүздүн эле баягы продукциябызды өзүбүздүн продукция деп эсептегиле, өзүңөрдү. Мен өзүмдү продукция деп эсептедим. Мен эмне кылгым келет? Мен келечекте кыргыз айымдарыбы, мырзаларыбы дегеле бош олтурбастан, мисалы, бош олтурган айымдарга жумуш менен камсыздоо, экинчиси гос жумушта иштегендер, мага окшош мугалимдер болсо, алардын дагы бир кошумча булагы бул сатуу менеджерлигин окутуп үйрөтүү. Анан студенттер, окуучулар, пенсионерлер деги ушул жумуш менен камсыз болом деген айымдардын баардыгы, мырзаларды дагы ошол жакта окутуп, билим берип, ошонун негизинде күчтүү команда топтоп, ошол команда менен ишкерлердин, бизнесмендердин курстарын, товарларын алып сатууга биз алып сатып, ошол жактан биз дагы өзүбүздүн киреше булабызды көтөрүп, плюс ал ишкананын же болбосо бизнесмендин кирешесин да көтөрүп берүүгө бизде сонун мүмкүнчүлүктөр жаралган да. Биз болгону аракет кылбай жатабыз. Көпчүлүк айымдарда бир тиги тренерге барып окуп билим алабыз, буга барып билим алабыз, окуй эле атабыз, бирок жыйынтыгы баары бир практиканын негизинде чечилет экен. Эгерде сиздерде дагы деле ой мен изденишим керек, ой мен билим алышым керек, мен могу тренерден сөзсүз билим алышым керек дей турган болсоңуздар, негизги эле нерсе туура багытты тандаңыздар. Эгер сиз бизнесмен болом десеңиз, бизнесмен айым менен барып билим алыңыз ошол айымга. Эгерде сиз компания ачам десеңиз, ошондой адамдарга барыңыз. Эгер сатууну үйрөнөм десеңиз, сатууга келиңиз. Сиз багытыңызды туура тандаганга үйрөнүшүңүз керек. Багыт бул сиздин миссияңызга ылайыкташтырылган болуш керек. Сиз коомго эмне үчүн жаралдыңыз? Коомго эмне пайда алып келгиңиз келип атат? Деги ким болуп чыккыңыз келип атат? Же көмүскөдөгү сатуучу болгуңуз келеби, же ачыкка чыккан лидер сатуучу болгуңуз келеби? Бул ушул эки нерсени биз аныктап алышыбыз керек. Бул сабактарда айтылат, бул темалар курс ичинде. Бизде атайын курстар бар, сатуу менеджерлик боюнча окутуп келатам. Азыркы учурда 5-чи курсу старт болду. Бүгүн башталды, рекламалар уже кыздарга берилген. Сатууну үйрөнгөнүңүздөрдөн кийин сиз өзүңүз биринчи сиздин мышлениеңиз өсөт, плюс сиз сатасыз, сатууга чыгасыз, адамдарга чаласыз, сүйлөшөсүз, мамиле курасыз, коркуу сезимиңизди жоёсуз. Ошол эле учурда өзүңүзгө болгон ишенимди жогорулатасыз. Ал жерде бизде сонун методикалар бар, сонун нерселер бар, ана секрет айтпайбыз. Анын ичинде сиз өзүңүзгө болгон сүйүү, баа, ошонун баардыгы өздөштүрүлүп чыгат. Эгерде сиздерде азыркы учурда сата турган товарыңыздар жок болсо, сатуу менеджерлигин окуп акча табыңыздар. Эгер өзүңүздөрдүн сата турган продукцияңыздар бар болсо, кошумча сатууну окуп үйрөнүңүздөр. Биз баягы баардыгыбыз эле курстарды окуй беребиз, тренингтерге катыша беребиз. Мотивациялык тренингтерди эмес, именно сиздин киреше булагыңыздарды көтөрө турган тренингтерге катышыңыздар. Мисалы, финансылык сабаттуулук боюнча окусаңыздар, финансылык сабаттуулукта сиз акчаңыздарды туура көбөйтүп чогултууну үйрөнөсүздөр. Ал эми эгерде сатуу менеджерлигин окуп үйрөнсөңүздөр, сиз товар сатканды үйрөнөсүз, курс сатканды үйрөнөсүз, өзүңүздү сатканды үйрөнөсүз, башка бирөөнү сатканды үйрөнөсүз. Ошентип сатуунун жолун ачасыздар. Эгерде биз азыркы учурда күчтүү сатуучу болом десеңиздер, өзүңүздөрдү рынок алып чыгам десеңиздер, анда биздин сатуучу бол 5-чи курска келиңиздер. Ал жерде орун аз, 20 айымда алам деп азыркы учурда азайтып салдым. Себеби сиздерге жекеме-жеке дагы сабактар менен иштеп, сиздерге жол көрсөтүш керек. Ал жерде 50-100 адамды алып окутуш мүмкүн эмес. Болгону биз азыр эч кандай скидкасы жок эле, биз 2000 сомго койдук. Ал жерде группа менен иштейсиздер, плюс түз эфирлер күндө болот, телеграм каналда эфирлер сакталат. Анан бизде сонун нерсени киргизип койдум, безлимит деген бар. Сиз бир жолу сатып аласыз, өмүр бою колдоносуз. Сиз ошо группаңыз жок болуп кеткичекте окуй бересиз. 1 жыл, балким 2 жыл группада информация өткүчөктү жүрө бересиздер. Балким 2 жыл, 3 жыл.
балким кайра жаңы группа менен кошулуп окуп калышыңыз мүмкүн. Биз безлимит деп койдук. Мисалы сиз бир кандайдыр бир себептерден улам баягы сабакка кире албай калдыңыз, кандайдыр бир жакындарыңыз кайтыш болуп кетти же болбосо бир себептерден улам больницага ооруп түшүп калдыңыздар, анткени жашоодо ар кандай нерсе кездешет да. Же болбосо бир тойлор болуп калды, тойлорго барып сиз сабактарга катыша албай калсаңыздар, анда биз ошол сабактарды сактап беребиз. Ошол сабактарды көрүп сиздер жетишкенге аракет кыласыздар. Ал эми ал сабактарды көргөндөн кийин сөзсүз конспектти жазасыздар, практика сөзсүз берилет группада. Ошо практика менен иштейсиздер. Практиканы менеджерлер менен кураторлордун жардам беришет. Мен сиздерге ошол сабагын өтүп беремин, жетектеп ошол кураторлор жетектеп алып кетишет. Бизде эң негизги нерсе бул жерде сиз сатасыз, кыласыз, жасайсыз. Болду. Башка эч нерсенин кереги жок. Сиз толтура билимдерди буга чейин алып бүткөнсүз. Онлайнда да, офлайнда дагы деги койчу бардык жакта билимди алып бүткөнбүз. Мен 4 жыл акчамды коротуп билим алдым. 4 жылдын ичинде алган билимдеримдин кээ бири мага иштеген жок. Чынын айтсам, кымбат курстардын бири иштеген жок. Арасынан чыгып калды, аябай жакшы күчтүү тренерлерден алган билимдин бир эле сөзү мага аябай чоң таасир этти. Чоң бизнес тренерлердин, устаттарымдын бир эле сөзү, бир эле устатымдын мага чоң таасир берди да. Ошонун негизинде мен иш алып кеттим. Безлимит сонун бекен, сиздерге жактыбы? Безлимитти мен эмне үчүн иштеп чыктым? Себеби бизде офлайнда бизнес бир өтө сонун бала менен таанышкам өткөндө. Ошол айтат, эже мен келген курсума келген эмелерден, клиенттеримдин жыйынтыгына карайм дейт. Алар анткени бир учурда келбей калышы мүмкүн. Ошол келбей калган учурда бул потокто окуп алса, кийинки потокко кошулуп окуй берет. Экинчи потокто окуй албай калса, үчүнчү потокко кошулуп окуй берет. 4-чү потокко чейин окуй берет. Безлимит деген ошол да, сиз каалаган учурда кире албай калган болсоңуз алдын ала менеджерге жазасыз. Менеджер сизди биринчи сабакка катышып, бирок экинчи сабакка катышпай калсаңыз, мен экинчи сабакка катыша албай калдым эле десеңиздер, экинчи сабакка кошуп коюшат. Үчүнчү сабакка кире албай калдым, мени кошуп койгулачы деп сурансаңыздар, сиздерди кыздар, мен менеджер кыздарым сөзсүз сиздерди группаларга, сабактарга кошуп турат. Кыскасы, сиздердин жыйынтыгыңыздар мага өтө маанилүү. Менде мындай нерсе жаралып атат азыркы учурда. Өзүмө бир 10 партнер айымды өстүрүп чыгууга жолун издеп атамын. Балким сиздердин араңыздардан күчтүү айымдар чыгып калса биздин курстун ичинде, ошол айымдардан партнерлукка, өзүм менен бирге иштеп кетүүгө, курстарды создавать этип, башка курстар менен договор түзүп, башка тренерлер менен кантип договор түзүп, ошолор менен иштешүү, бизнес менен, ишкерлер менен иштешүү жолдорун көрсөтүп, ошолорду кошо алып кетем. Азыркы учурда бизде 3 место бар, бирок 7 айымды аламын. 7 айымдын ичинде балким сиздер болуп калышыңыздар мүмкүн. Эгерде сиз активдүү болсоңуздар, жоопкерчиликтүү болсоңуздар, дайыма изденүүнүн үстүндө иштесеңиздер, дайыма менин сабактарымды калтырбай көрүп, тапшырмаларды аткарып, ошол эле учурда өзүңүздөрдү биринчиден өнүктүрсөңүздөр, экинчиден ошол сатуу тармагын акчаны жакшы иштетип, жакшы чогултуп, ошол эле учурда ошол жакшы акча табуунун жолдорун билсеңиздер, гана мен баскан жолдун бардыгын сиздерге бастыртамын. Ошол 7 айымга А точкадан баштап секирген Б точкага чейинки аралыктын бардыгын шкала менен бөлүнгөн болсо, ошондо 1, 2, 3, 4, 5 деп ошентип өстүрүп кетем. Эгерде сиздерде каалоо жаралган болсо, азыр катталууну кааласаңыздар, плюс белгисин басып туруп номериңиздерди жазыңыздар. Сиздерге 24 сааттын ичинде жазылгандарга безлимит акциясы коюлат. Сиз каалаган учурда окуп, каалаган учурда кирип, каалаган учурда биз менен байланышып, кыскасы өзүңүз дагы өсүп кете бересиз. Бизде буюрса жакында дагы сонун курстар старт болот, алар жөнүндө дагы толук маалыматтар чыгат. Кимде кандай суроо бар? Эми суроого кезекти берели. Ким эгерде мен ошол сабакка катталам, окуйм, өсөм, кирешемди биринчи очурда көбөйтөм деген айымдар болсо, катталсаңыздар болот. Кеңешбек байке, кыздарга жазыңыз, албетте алабыз, анткени сизди мен жакшыраак тааныйм.
Курстун баасы болгону 2000 сом. Азыркы учурда бул курстун баасын биз кийин көтөрөбүз. Кийин сиздер окуйм деп келсеңиздер, бул баа болбойт. Бул мурунку эле апрель айында 1000 сом болчу, азыркы учурда 2000ге чыккан. Кийинки айда бул 3000ге чыгат. Кийинки айда 4000ге чыгат. Бир жылдын ичинде бул курс 10.000ге чыгат. Болду, 10.000ден ылдый түшпөйт. Баасы канча сом дедиңер деген эжеке. Орундар ойнотулабы дейсиздер. Жок, бизде андай эч кандай мен оюн ойнотпойм. Бул методду мен бүгүн кече күчтүү бизнес тренер мырзадан билим алдым. 2-3 сааттык семинарында болдум. Акция деген, скидка деген, оюн деген нерсенин баардыгы бул кедей адамдын ой жүгүртүүсү дегенди түшүндүм да. Ал айтат, эгер сиз ошондой нерселерге кызыгып жаткан болсоңуз дейт, сиз кедей адамсыз дейт. Эгер сиздер ошол нерсеге кызыгып жатсаңыздар, азыр скидкага, арзан экен, кымбат турбайбы бул курс, муну мен окуй албайм го десеңиздер, сиздер кедей адамдын ой жүгүртүүсүндө жүргөн болосуздар. Дагы деле. Жок, мышленияны өзгөртүш керек. 2000 сом 2 кичинекей тыйындай элестетиңиздер. 2000 сомду окугандан кийин сиз аркасынан 200 000 акча табуунун жолдорун үйрөнөсүздөр. Кантип кантип иштейм, кантип сатам, эмнени сатам, каяка барып сатам, кимге барып сатам деген нерселердин баардыгын окуп үйрөнөсүздөр. Эгерде ким курска катталам десе, бул жака номериңиздерди жазыңыздар. Мен болгону 20 гана адамды аламын. Азыркы учурда 4-5 места уже брондолгон. Ал өзүнүн эле окуучулар кайра эле сатып алып коюшат. Алардын жакындары кайра эле сатып алып коюшат, скидка менен болгондо. Бизде скидка деген нерсени мен бүгүндөн баштап токтоттум. Болгону сиздерге шарт түзүп бердим. Ошол курс ичинде сиздер дайыма биз менен байланышта болуп, ошо курс менен бирге өсүңүздөр. Акция, скидка, мындан кийин бул нерсе кайталанбайт, айтылбайт дагы. Себеби бул менин изденип жүргөн чоң аябай күчтүү миллиардер адам да. Бул казак элинин бизнес тренери, бул Маргулан Серсенбай дегенди билесиздер. Бул Кайдзен программасынын негизинде өзүнүн клубун ачып койгон, миллионерлердин клубу дегени бар. Ал жерде жалаң бизнесмендер окуп билим алышат. Анын окуучулары өздөрү миллионерлер. Эгерде биз миллионерлердей жашоону каалап аткан болсок, азыркы учурда эмне үчүн биз миллионердей ойлонуудан баштабайбыз да? Мен катуу уруш жедим да бүгүнчү. Биз дайыма курстарда скидкаларды берет элек, 500 сом десе 500 сомго берет элек, 300 сом десе 300 сомго деле сатып коет элек. Макул ушул айымдардын жашоосу өзгөрүлгөнгө кичине жардам берели депкен ой мененчи. Көрсө биз туура эмес кылат экенбиз, аларды биз кайра кедейчиликке үйрөтөт экенбиз. Ошон үчүн сиз чоң акчаны ойлонсоңуз, чоң суммада акчаларды коротууну да билишиңиз керек экен. Ал адамдын эң төмөнкү билесиздерби курсу канча сом экен? Менин максатым ошонун курсуна баруу. $1,500. $1,500. Ошол курска 2-3 сааттык семинарда отуруп алып мен оозум ачылып калды. Ушунчалык адамдар көп жазылат экен. Элестеткиле, эми $1,500 төлөп окуган адам менен 1000 сом төлөп окуган адамдын айырмасы асман менен жердей. Себеби $1,500 төлөгөн адам 1,5 миллион акча тапканды билет. 1000 сом төлөгөн адам кача жок дегенде 10 000 сом тапканды билет. Эгер биз азыркы учурда ой жүгүртүүбүздү байлардыкына алмаштырбасак, дагы деле ушул жашообузда кедей бойдон жашай беребиз. Себеби жашоо кедейдин жашоосун биз кайра эле кайталап атабыз. Эгер биз бай болобуз азыркы учурда, эмне үчүн өзгөрүп түрткүлөп атасыздар өзүңүздөрдү? Бай жашоого түртүп атасыздар. Бай жашоо десе эле сиздер бир байларды, бир жаман адамдарды бай адам элестетип алганбыз да, биз жашообузду ошондой элестетип алганбыз. Жок, байлык бул баардык адамга бирдей эле берилген. Мүмкүнчүлүк Кудай Тааламдан баардыгыбызга бирдей эле берилген. Болгону биз ой жүгүртүүбүз, жан дүйнөбүз менен ааламдан алган нерсебизге дене түзүлүшүбүз полный могул бизге табияттын бизге Кудай Тааланын берген могул сонун мүмкүнчүлүгү да, биз мына башыбыздан тырмагыбыздын учуна чейин. Эми караңыздар, адамдарда эки нерсе бар экен да. Кудай Таалам деле бизди запасной кылып жараткан. Эмне үчүн запас менен жараткан? Биз эки көзүбүз бар, эки кашыбыз бар, мурдубуз эки
кулагыбыз эки кол, эки бут, эки бөйрөк. Бизде мындай жаратканда, ушундай чеберчилик менен жаратканда, себеби бизде эмне дейт? Эгерде биздин бир бөйрөгүбүз иштебей калса, экинчи бөйрөгүбүз иштей берет. Мына бир көзүбүз жок болуп калса, экинчи көзүбүз иштей берет, бир кулагыбыз жагылып укпай калса, экинчи кулагыбыз иштей берет. Бир кулагыбыз жок болсо, бир колубуз иштей берет, Жараткан Алла да ушундай запас менен жаратыптыр, себеби бизди бир жак мүчөсү жок болсо дагы мындай иш кылып кетүүгө жөндөмдүү кылат. Эми биз жөндөмдөрүбүз, өзүңүз караңыздар, эми өзүңүздөрдүн жөндөмдөрүңүздөр, тулку боюңуздарда бүт нерсе бар, болгону сиз ошол нерсени жабып атасыздар, сыртка алып чыкпай атасыздар. Сертификат берилеби дейт. Сертификат бул берилет, бирок чоң курстарда берилет. Бул 2000 сомдук курста берилбейт. Сертификатты биз 5000 сомдон жогору окуган кыздарга беребиз. Ал жеке 5000 сомдо окугандар, алар жеке консультация менен кошо. Мен жеке лично байланышып, өзү пландар менен иштейбиз ал жакта. Жеке консультацияга да жазылсаңыздар болот. Ал кыздарга байланышып жазасыздар. Бирок жеке консультацияга 3 эле адамды алам, андан ашык албайм. Себеби бир ай бою ошо курс ичинде сиздерди ар бириңиздер менен сүйлөшүп чыгуу дагы бул өтө мындай сенин энергияңды алат. Ар бир адам менен сүйлөшүп чыкканда ар бириңиздердин мындай энергия болот да, ар бир адамдын өзүнүн энергиясы болот. Кыйналып жашаган адамдар кыйналып турат, ана энергиясын, ал кыйналган энергиясын алып чыгып, сыртка ыргытып, ага жаңы энергия топтоп берүүнүн дагы өзү бир кыйынчылыкты туудурат. Ошон үчүн биз жашообузга эмнеге жаралдык шүгүр кылыңыздар, өзүңүздөрдү өнүктүрүңүздөр. Азыр заман ушунчалык тез өнүгүп атат, ушунчалык убактыбыз тез өтүп атат, түшүнбөй атасыздар. Эртең менен турдуңуздар, кеч кирди. Мына мен бүгүн шүгүр эртең менен саат 7-де чыгып кеттим эле, кечки саат 5-6-да келдим үйгө. Өзүмдүн бул тармактан башка дагы, сатуу менеджерликтен башка дагы менин өзүмдүн башка жумуштарым бар. Ал жумуштарым боюнча айта турган болсок, ал жерде чыгармачылык үйүндө, балдар үйүндө, ал жерде жетекчи болуп иштейм. Ошол эле учурда сүрөт ирими, вокал, комуз, дагы бизде бий иримдери ушулдай тарапта жетектейм. Бүгүн бизде Сонун Сокулук районунда турам. Ошол Сокулук районунда Сонун концерт болду областтык деңгээлде. Ошол концертте биздин окуучулар катышты, өнөрлөрүн көрсөтүштү. Ошол эле учурда жакшы результаттарды алды, куттуктап койсоңуздар дагы болот. Себеби биринчи месттен алыш, бул билесиздер, бул өтө чоң эмгекти талап кылат. Сентябрда жумушка келген элем, биринчи жолу жетекчи болуп. Менин максатым окуучулардын талантын ачуу. Ошол эле учурда жетекчилерди мындай мотивация берип, аларды күчтүү мугалим кылып тарбиялап чыгаруу. Бизде азыркы учурда быйыл 4 жаңы мугалим келди. Өзүм ал жекте кайра устат болуп калдым аларга. Себеби мен 10 жылдан ашык ошол мектепте мугалим болуп иштедим. 15 жылдай болуп калыптыр. Азыр карасам, убакыт караңыздар, бат эле өтүп кетет экен да. Эми 15 жыл не кылып жүрдүм деп анализдеп көрсөм, мектептин мамлекеттик жумушта мен ошол жакта эле изденип эле мектепке мен баягы районго көрүнөм, анан областка көрүнөм, бул жакка чыгам, тигил жакка чыгам деп эле изденип жүрө бергем да. Анан азыркы учурда өзүм чыгармачыл адам болгондуктан изденүүнү токтотподум да. Адам жашоосунда чыгармачыл болгон адам бат бир нерсени өздөштүрөт. Сиздерде да эгерде ким баласы бар болсо, чыгармачылыкка жакын кылыңыздар. Себеби чыгармачыл болгон адам баласы ишкерлик баштоодо же болбосо бизнес ачууда жеңил ачат. Себеби анын ою бир нерсени жаратууну билет. Жөнөкөй адам менен чыгармачыл адамдын айырмасы асма менен жердей да. Себеби чыгармачыл адамдар кенен ойлонот, ааламды анализдеп ойлонот. Жөнөкөй адам коом өзүнүн чөйрөсүндөгүдөй эле ойлонот. Эгерде сиздерде азыркы учурда ушундай чыгармачылыкка жакын адамдарды бар болсо жаныңыздарда, сөзсүз ошолор менен сүйлөшүңүздөр, баарлашыңыздар, ошолордон бир кеңеш алыңыздар. Сөзсүз сиздерге сонун таасирлерди берет да. Биз эгерде ошондой бир сонун нерселерди жакында иштеп чыгайын деп ойлоп атам, адамдардын чыгармачылыгынын үстүндө иштөө
мен анткени өзүм бала чагымдан ошол жакта билбейм кыялданган окшойм, ошо кыялдарымдын бири орундалып жатса керек деп ойлойм да. Эгер биз бала чагыбызда ким болгубуз келген, эмнени жараткыбыз келген, ошону аныктап чыгабыз. Эртең ошол боюнча иштейбиз. Ким бүгүнкү эфирге кирген болсо, эртең телеграмга катталып ошол жака кириңиздер. Ал жерден чыгармачылыкка жакын кантип биз өзүбүздү алып чыгып кетсек болот. Ал жөнүндө ошо кененирээк маалымат ошол жактан айтам. Азыр бизде 40 мүнөт убакыт бүтүп калыптыр. Сиздер менен коштошоюн. Сиздерде кандай суроолор бар? Суроолор болсо бир 2 мүнөт суроо кылалы дагы, эфирибизди жыйынтыктайлы. Буюрса эртеңки телеграм каналдагы сабакка сиздерди чакырамын, ал жактан дагы мындан сонун маалымат аласыздар. Куттуктайм ийгилик. Мунареже азаматсыз, сизге да терең ыраазычылык. Мен өзүм алыста болсо да салам жолдоп атасыз. Бардыгыңыздар түшүндүңүздөр. Курстун эмеси без лимит 24 саатка сакталат. Эртеңки эфир менен кошулганда 48 саат болот. 48 сааттын ичинде без лимитке кошулсаңыздар болот. Эртең телеграмга катталыңыздар, ошол жактан. Ким телеграмда бар болсо, бар деп жазыңыздар. Мен группада бармын деп жазып коюңуздар. Жок болсоңуздар, ошо телеграмга катталыңыздар. Группадан келсеңиздер, группага жазыңыздар. Анан мен сториске дагы мен азыр белгилеп коем, ошол группага кирип маалымат алыңыздар. Ким курска чынында кызыкты? Мен бармын дейт Майрам. Гүл Майрам. Дагы ким бар бизде телеграмда? Ооба, кирешеге чыккычакты коштойбуз. Айнура Сакы. Барсыз, барсыз. Ооба, түшүнүктүү дейт. Эгер курска катталам десеңиздер, комментарийге алдына жазып коюңуздар, мен катталам, номериңизди жазыңыздар. Ким катталууну кааласа. Бармын дейт. Азаматсыздар. Бизде эжекелер бар, дагы деле окуп жүрүшөт. Аракет кылып атышат. Эртең менен сөзсүз. Анан сиздерге дагы бир жаңылык. Бизде 6-чы жок, кечөө башталып кетти. Бизде 7 күндүк акысыз эртең мененки өзүн өнүктүрүү сабагы башталган. Эртең менен турабыз, сабакка киребиз, план коебуз, ошонун негизинде максат иштеп чыгабыз. Эртең менен саат 6-да ушул телеграм буда эмес, именно өзүн өнүктүрүү группасы отдельно түзүлгөн, ошол жакка катталып, менеджерлерге жазсаңыздар эле сиздерди кошушат. Ал жерде ар дайым биринчини бербей жүрө бер дейт, ден соолук ишине терең ыраазычылык. Суроолор жок болсо мен эфирди жыйынтыктайын. Эртеңки буйруса эртеңки сабакта көрүшкөнчө. Бардыгыңыздар жакшы жатып жай туруңуздар. Эртең менен саат 6-да көрүшкөнчө.